Саламатсыздарбы интернет колдонуучулары, биз бүгүн Баткендеги ушул интернетке чыгып капа болуп сүйлөгөн атабыз менен энебизден кабар алганы келдик. Бул Баткендеги ушул тажик туугандар менен чектеш эң акыркы үй экен. Көкташ айылында ушул түшүнбөстүктөрдүн айынан үйү бузулуп, үйү күйүп кеткен үй болчу. Эң биринчи атабыз менен энебиздин өмүрү узун болсун. Ушундай эки элдин ынтымагы бекем болсун. Ушундай үйдү кайрадан түптөп аткан биздин ушул мамлекетке чоң рахмат. Жакында эле ушул биздин устаттар Рахман Разыков, Тынар Курбаналиевтер да келип кетишти. Аларга да рахмат. Ар тараптан колдоп жаткан ушул кыргызстандыктарга рахмат. Биз дагы бүгүн ушул атайы өзүбүздүн кайрымдуулук акциябыз менен Каныбек акебиз колдоп, атабыз менен энебизге кирин жууп жүрсүн деп кир жуугуч машина, ун, ушундай кичинекей продукталарды алып келдик. Жана ошондой эле кичине усталарыңызга бул ифтарлык эне мына ооз ачтырабыз, кичине кой союп, ошо жакшылыктар болсун, эки элдин ынтымагы бекем болсун, сиздердин өмүрүңүздөр узун болсун. Үй бүтсө үй тойго чакырыңыздар. Рахмат. Баарыңыздарды да бир жолу ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Азыр Шаар энебиз дагы сүйлөп коеюн. 11 балам бар. 32 неберем бар. 11 çevrem var. Şu ballardan biz hürmet kılıp gelgenlerin ömürleri uzun olsun, rızkları palvan olsun, zamanımız tınç olsun dayım. Ben de 32'de nevre körsünler, çevre körsünler, tandarı saat olsun, kul karmasa gümüş olsun, pul karmasa altın olsun. Biz hürmet kılıp gelgenlerin altın başları aman olsun. Algandarım menen koşa arıp, koşa karıp, oynap kulüp bizden yaşımızda yaksınlar. Çok tutkan orucunuzlarda Huday Taalam dergahıydı kabul kılsın. Okugan namazınızda yan Huday Taalam dergahıydı kabul kılsın. Bana çakanızlarından mamullar uzun ıskırar palvan olsun. Sapargan çıksa Hoca Kıdırı Baba yoldaşları olsun. Yol bastay yorsun böyle de yüzüp gelemesin de az daim işleri ilgili olsun, işleri ilgilik olsun. Rahmat bir tamara kızım. Tane saat olsun, ömür uzun olsun. Gelecekleri keng olsun. Alganı menen koşa yaşap, koşa karasın. Ola çakarlı olsun, önü vesip girsin. Oğul kızları kavulu olsun. Oğul kızları katta olup üstünde oturgan yaşlardan olsun. O aksakalların, kampillerden kuvasını ağan yaşlardan olsun. Küldü karmasa gümüş olsun, toprak karmasa altın olsun. Altın başı aman olsun. Bundan hem katta vay olsun da bunu Allah'a Мына чегара ченебиз ушундай көчөгө чейин узатып, ата менен небере балдары менен башыбызга акчолук салып, калпактарды кийгизип, жөнөтүп атат, батасын берип. Кендеги ушул үйү күйгөн, ыйлаган апабыз менен атабыздын үйү. Мына тосулган мынаудан нар жагы ушул Тажикстан экен, бул жагы Кыргызстан экен. Эң акыркы үй ушул экен, чегарага чектеш. Чындыгында Батыр атайын экен. Ал эми ушундай күйүп кеткен үйдүн ордуна ушундай чоң үйдү куруп баштаган биздин мамлекетибизге чоң рахмат, биздин президентибизге, чоңдорубузга, Баткен облустун администрациясына, акимдерге баарына чоң рахмат. Мына кирпичтер, баары үйгө керектүү нерселердин баары түшүп атыптыр. Кайдыгер эмес кыргызстандыктар, баарыңыздарга чоң рахмат. Апабыз менен атабыз мына бул жерде отуруп, батасын берип отурат баарыңыздарга. Биздин кайрымдуулук кербенибизди чоң колдоого алган Каныбек аке чоң рахмат. Аллах өмүрүңүздү узун кылсын. Бул дүйнөдө абдан жакшы адамдар, кайрымдуу инсандар абдан көп. Мына ошол жол менен ошол атабыз менен апабыз чындыгында чегарачы эне, чегарачы ата болуп, көкүрөгүн ушундай дзотко тоскондой болуп эле чегараны тосуп турушат экен. Өмүрү узун болсун.
ылайым эки элдин достугу бекем болсун, кошуналар менен мамилебиз жакшы болсун. Ыйык Рамазан айында кылган ыхсандарыңыздар, кылган кайрымдуулугуңуздар баардыгы кабыл болсун. Каныбек акебизге Аллахым ыраазы болсун буюрса кайрымдуулук акциябыз болот. Endi zorga oңdop, kredit alıp, kilem kılıp satıp, üyünü oңdodum ede. Ana endi bir jül yekarabı kılıp bergen septerim büt kuyup kaldı. Hiç bala yok. Bana 5 bala işensen jap yalan aç kaldı. Konudan kiyimlerden mi attılar? Geç bir kızımın üyü o, bir nevreme var, şayakta yattık. Birige kaynak kiygizip, birige kastım kiygizip. Ana endi jap yalan aç kaldı. Endi Xuda hayır versin.